Фаридуддин Ал-Аттар Каддасаллаху сирраху айтат: мен адамдарды көрдім. Қарасам, адамдарға жаман сөз аябай катуу таасир берет экен дейт. Адам бир жаман сөз уга турган болсо, ал адамдын көздөрү кызарып, тамырлары жооноруп, ушунчалык ачуусу чыгып, жаман сөз айткан адамдан өч алууну каалап, ушунчалык адамда өзгөрүү пайда болот дейт. Ал эми мен ойлодум, ошол адамга жакшы сөздү айта турган болсо канчалык пайдасы тиет. Жаман сөз адамды ушунчалык өзгөртүрүп жатат. Демек жакшы сөз дагы сөзсүз адамга пайдасын тийгизбестен койбойт деп ойлодум дагы. Анан мен өзүмдүн улуу аалым олиялардын өмүр баян жазуу китебиме кириштим деп айтат.